Ар бир баланын максаты ата-энесин Меккеге алып баруу. Кудайым мага апамды лидер умра менен алып барганга буйруптур. Ошентип бизди Медина шаарынан лидер умранын жетекчиси Билим Майнаев агабыз өзү тосуп алды. Бул жагына вау дегенден башка сөзүм жок. Медина шаарындагы 5 жылдыздуу отелге жайгаштырышты. Пайгамбарыбыздын шаарында конок болуп, дуа кылып, ыйык Мекке шаарына жөнөдүк. 2024 лидер умра иншалла. Жамаат. Бул жагына токтоло кетсек, Медина шаарынан Мекке шаарына көптөрү автобус менен 6-7 саатта жетсе, бирок лидер умра компаниясы кыргызстандыктар үчүн скоростной поезд коюп, 2 сааттын ичинде биз ыйык Мекке шаарына жетип келдик. Чоңгусун мынча батпасыз. Бизди умра башчы Билим байке өздөрү Воко аттуу 5 жылдыздуу бардык шарттары бар өтө кымбат мейманканада тосуп алышып, бардык эрежелерин түшүндүрүп айтып беришти. Мына ошентип кызыктуу жерине келдик. Жүрөктөр башкача согуп, ыйык Каабанын жанына келип арманыбызды, муңубузду айтып ыйладык. Ушул ыйык Каабанын алдынан бардык кыргыз элим келсин деп дуа кылдым. Андан чыгып Сафа Марвада апамды айлантып келген ар бир адам Алланын коногу дейт. Караңыздарчы, эмне деген ыйык шаарда Алла менен мамилемди жакын кылып жүрөм. Менин сиздерге кеңеш, умра кылыш үчүн лидер умраны тандаңыздар. Анткени Кыргызстандагы эң күчтүү аалымдар ушул жакта. Тосуп алуу, условия жагынан биринчи орунду эч кимге беришпейт. Жада калса Орто Азия боюнча биринчи лидер умра деп эсептейм. Эгерде сиз ким менен умрага баргыңыз келип жатса, анда ошол жакын адамыңызга ушул видеону жибериңиздер. Алланын каалоосу менен ыйык Мекке шаарында жолугалы.